Adamlar жаратарда мурда жараткан. İnsan dünyaya gelerde murda alam бар эле. Ошон үчүн адам атабызды топурактан жаратып атат. Топурак бар болчу да, жер бар эле. Ошо топурактан жарат, топурактан дагы бир эле жерде эмес, жер бетиндеги бардык топурактан. Хадисте келет. Кээ бир жери катуу, кээ бир жери жумшак, кээ бир жери кара, кээ бир жери ак, кээ бир жери кызыл. Ошон үчүн адам баласы дагы өңдөрү ар кыл, сыпаттары ар түрдүү. Жараткан Алла Таала адам баласын жаратып, адам баласын Алла Субханаху ва Таала бактылуу болсун деп өзүнүн тарабынан Алла Таала өкүмдөрдү чүргөн. Пайгамбарлар аркылуу. Пайгамбарлар жеткирген. Асмандан баракчалар түшүп турган. Барып анан китеп түшүргөн. 4 чоң китеп түшкөн. Таврат, Забур, Инжил, Кур'ан. Бирок Кур'анга чейинки 3 китеп бурмаланып кеткен. Өзгөрүлүп кеткен. Өкүмдөрү жараксызга чыккан, Кур'ан калган. Кыямат күнгө чейин Кур'ан бүткүл адам затка жолдомо, бүткүл адам затка эң туура багытты көрсөтө турган китеп Кур'ан. Кур'ан тугандар жараткан Алла Тааланын улуу сөзү, улуу китеби, Аллахтын өзүнүн каалоосу. Буну бир дагы күч жок кыла албайт. İnsanlar birigip, jinler birigip dagы bunu жок кыла албайт. Жок кылуу тиякта турсун, өзгөртө албайт. Бурмалай албайт. Кур'ан-ы Каримдин сүрөлөрү тиякта турсун, bir аятындай адам баласы birigip акылдуулардын бардыгы. Bir Kur'an-ı Karim'den ayatın düze albayt. Андай сүрө чыгара албайт. Бул Аллахтын сөзү. Жараткан Алла жаралганга окшош эмес, Аллахтын китеби, Аллахтын сөздөрү жаралгандын сөздөрүнө окшош эмес. Кур'ан аламдагы жалгыз мужиза. Мужиза дегени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берилген, адамдардын акылы жетпей турган, адамдардын акылы алсырай турган, ажиз боло турган китепти мужиза деп коет. Пайгамбарларга Алла Таала мужизаларды берген. Муса пайгамбардын аса таягы аждарга айланат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын манжаларынан суу чыгат эле. Жерде туруп айды экиге бөлүп койгон. Буларды мужиза деп коет. Пайгамбарыбызга таштар салам айтат эле. Дарактар сүйлөйт эле. Салам айтат. Буларды мужиза деп коет. Бирок пайгамбарыбыздын эң улуу мужизасы Кур'ан. Бул кыямат күнгө чейин Алла Таалам калтырган. Кыямат күнгө чейин Кур'ан Алланын акыркы китеби болду. Буну эч ким жок кыла албайт, өзгөртө албайт, бурмалай албайт, өкүмдөрүн жараксызга чыгара албайт. Бул эскирбейт туган. Мурунку төөнүн заманына дагы жооп бере турган китеп, ракетанын заманына дагы жооп бере турган китеп. Айфондун дооруна дагы жооп бере турган китеп. Келечекте азыр 50 жылдан кийин дагы эмне балелер чыгат, Кудай билет. Ошо технологияга да жооп бере турган китеп жалгыз Кур'ан. Бүт астрономияңа, медицинаңа, географияңа бардыгына жооп бере турган, современный наукага жооп бере турган китеп Кур'ан. Башка бир дагы китеп жооп бере албайт. Кур'андын ичи керемет. Кур'андын ичи керемет. Илими өтө терең. Ачылыштары түгөнбөс. Ажайыптары бүтпөс. Таң калыштуу. Адамдын акылы таң кала турган. Математика жагынан карасаң дагы, чечендик, филология жагынан карасаң дагы, бардык жагынан салыштырып көр.
себептен Алланын сөзү да бул. Ошо улуу Алла Тааланын сөзү адамдын жаралуусунун акыйкатын баяндайт. Сизге мага кандай жан берилди? Эмне үчүн берилди? Биз кандай жаралдык? Эмне кылышыбыз керек, эмне кылбашыбыз керек? Бунун баардыгын Алла Таалан баяндайт туугандар. Ошон үчүн келиңиздер улуу ыйык Куран менен дос болойлу. Бул достугун таштабай турган китеп. Куран өзүн окуган кишини шафаат кылат. Куран окуган адам кайталагандан чарчабайт, карыса алжыбайт. Куран жүрөктөрдү тазалайт туугандар, жүрөктөрдү бакубат кылат. Шектин бардыгын жок кылат. Шахават, арам, кыял жоруктарды, ойлорду, арам кумарларды, напсилердин кануулорун бардыгын дарылай турган китеп Куран. Адамды чыныгы адам бойдон калтыра турган китеп Куран. Бузулбай кармап кала турган китеп Куран. Дүйнөдө дагы туура жолду көрсөтүп алып барып, ахиретте төптүз бейишке чыгарып кое турган китеп Куран. Куран менен сүйлөгөн адилеттүү, то есть чын сүйлөйт. Куран менен чечкен адилеттүү чечет. Куранга чакырган түз жолго чакырат. Ошон үчүн туугандар, Алла Тааланын ыйык улуу Курани Карим менен сырдашайлы. Кичине орус айтмакчы, вникать этели. Терең бир башка китептерди эле окуп көрдүк. Котормолору бар, азыр кыргызча, орусча түшүндүрмөлөрү бар. Башка деле китептерди көптөгөн тарыхтарды окуп көрдүк, поэзияларды окуп көрдүк, романдарды окуп көрдүк, жомокторду окуп көрдүк. Бирөөнүн чыгармачылыктарын окуп көрдүк. Бир окуп көрбөйсүзбү? Үстүртөн эле Курандын котормосун менен эле эмес, түшүндүрмөсү менен, чечмеленүүсү менен бир окуп көрүңүзчү. Шашылбай бир-бири. Эмне деп атат Алла Таала? Курани Каримдеги бир-бир аятка аалымдар том-том китеп жазышкан. Чечмелеп. Бир аятты чечмелегенге том китептерди жазышкан. Ошон үчүн ыйык Куранды жакшы көрөйлү. Курандарды өлүкөлө окуп коюп жүрө бербей, Куран жашоонун эрежеси, жолдомосу, багыты, тартиби, Курани Каримди өзүбүз окуп пайдаланайлы. Бизге туура жол көрсөтөт да. Туура сүйлөгөндү үйрөткөн Куран, туура чечимди үйрөткөн Куран, туура көз карашта болгонду Куран үйрөтөт. Адамды түздөй турган китеп бул. Оңдой турган китеп. Алланын райымына бөлөй турган китеп. Ошон үчүн ыйык Курани Карим менен келиңиздер туугандар, жакындан таанышайлы. Куран менен достошуп, Куран менен сырдашып, Куранга убакыт бөлөйлү. Кандай эле башка китептерге, интернетке убакыт бөлүп аткандай, Куранга дагы убакыт бөлөйлү. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман истамаа иля аятин мин китабилла, кутибат лаху хасанатун мудаафатун, ва ман талаха канат лаху нуран яуман қияма." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Ким кулак салып укса, Алла Тааланын китебинен бир аятты, ага сооп жазылат, мудаафа, эселетип сооп жазылат. Ал эми ким өзү окуса, ага кыямат күнү нур болот деди. Эртеге кыямат күнү адамдар караңгылыкта болгондо, бул жарыктыкта болот. Бул жарыктыкта болот. Караңгылык менен жарыктыктын бир оңой мисалын айтайынбы? Кабырга бир
1 saat üstünden cevap alıp жатsan karаңgı эмне экенин түшүнөсүң. Elestетип көр. Башка жарыктык болбойт. Бирок Кур'ан окуп жүрсөңүз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул нур болот деп атат. Кыяматтын караңгылыгы өтө караңгы. Бул деңиздин караңгылыгынан да караңгы. Өткөндө мына суучулар менен сүйлөшүп алып, биздин эле ысык көлдө бир где-то бир 15-20 метр ылдый жүрсөңүз, капкараңгы экен да. Бири-бирин көрбөйт дейт. Бири-бирин эмес, өзүң колуңду да көрбөйсүңдер. Өзүң көрбөйсүң. Бул кыяматтын караңгылыгынын алдында караңгы эмес да. Алла Таала кыяматтын караңгылыгынан сактасын. Алымдар замзам суу ичкенде пайгамбарыбыз айтып койгон экен: "Мау замзама лима шурибала". Замзам суусу кайсы максатта ичсеңизчи, ошол сөзсүз аткарылат. Алла Таала ошо ишти ишке ашырат. Ниетиңизде. Айтып атканда, "Я Алла, кыяматтын караңгылыгынан сакта" деп ичишкен. Кээ бирлери өлүмдүн чаңкоосунан сакта деп ичет эле. Замзам суунучу. Ибн Аббас разыйаллаху анху риваяты 4 нерсени сурап замзам ичет эле. Ya Allah, пайдалуу билим бер. Кең рызкы бер. Аллахумма рзукна илман нафиан ва амаlan мутакаббалан. Ya Allah, пайдалуу билим бер, кабыл болгон амал бер. Кабыл болгон амал качан? Качан жакшы сүннөткө ылайыктуу болуп, ихлас коштосо, ошол кабыл болгон амал. Эгерде сүннөткө ылайыктуу болуп, ихлас болбосо, ал кабыл болбойт. Ихлас болуп, сүннөткө ылайык эмес болуп калса, ал да кабыл болбойт. Кабыл болгон амал, Алла Таалага жаккан амал, качан сиз кылган иш пайгамбарыбыздын сүннөтүнө туура келсин. Экинчиси, ошону ихлас коштосун. Ихлас менен кылынсын да. Сиз туура аябай жакшы пайгамбарыбыз кылган амалды кылдыңыз. Бирок ихлас Алланын разычылыгы үчүн кылган жоксуз, ал кабыл болбойт. Эгерде бир ишти Алланын разычылыгы үчүн кылдыңыз, бирок пайгамбардын сүннөтүнө дал келбесе, ал да кабыл болбойт. Ошон үчүн замзам ичип атканда, "Я Алла, пайдалуу билим бер, кабыл болгон амал бер" дейт. Ва ризкан васиан, кең ырыскы бер. Ва шифаан мин кулли даин, бардык оорулардан шифа бер. Дене ооруларынан дагы шифа бер, руханият, жан дүйнө, рух ооруларынан да шифа бер деш керек. Дененин эле шифасын сурабаш керек, рухтун да шифасын сураш керек. Адам ибадатка тартылбаган, жакшы иштерди кылбай атканы, жаман иштерди улантып атканы, буну руху оору. Ошон үчүн экөөнү тең. Кандай болгондо дагы замзам суусун ушундай кылып ичишет эле адамдар. Эми ошо кыяматтын караңгылыгынан сакта депчи. Мына кыямат күнү Кур'ан нур болот дейт. Пайгамбарыбыздын айтканына ишенип туруп Кур'ан окуңуз. Кур'ан окуп атканда ушундай окуйлу. Пайгамбарыбыз айткан нур болот деген. Азыр окуймун, кыямат күнү мага нур болот. Айтып атат: "Ваман талаха канат лаху нуран яуман кыяма". Ким Кур'ан Каримди окуса, аятын окуса, кыямат күнү нур болот буга. Абу Зар разыйаллаху анхудан риваят бар. Айтат: "Я Расулаллах, аусини". Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга Абу Зар деген мыкты кыйын сахабалардын бири. Айтат да: "Мен пайгамбарыбызга айттым" дейт. "Мага осият кылыңызчы" депчи. "Аусини, мага осият кылыңыз" деп. Пайгамбарыбыз мындай осият кылды: "Алейка би тaqvallah fa innahu ra'sul amri kulli". Таквалыкты карма, анткени бардык иштин башы ушу. Таквалыкты карма деди. Пайгамбарыбыздын осияты. Фарыздарды аткарып, күнөөлөрдөн сактан деген сөз. Культу я Расулаллах зидни.
Абу Зар разияллаху дагы сурады. Буга кошумча дагы осият айтыңыз мага деди. Кошумча сурады. Пайгамбарыбыз айтты: "Алейка би тилаватил Кур'ан фа иннаху нурун лака фил ард ва зухрун лака фис сама." Кур'ан окуганды бекем карма деди. Анткени бул сага нур, жер бетинде нур, жана ахиретте, же мындай асманда зухр. Зухр дегени саңа тиякта атайы сакталып койгон белек да. Захира деп коет, сакталган белекти айтат. Асманда саңа сакталды. Жерде нур, асманда сакталган белек. Захира бул. Сакталган, сен үчүн сакталган белек. Бир нерсени сактап коесуң, балам чоңойгондо берем деп. Я. Ушуну зухр деп коет. Запас калып турат. Абу Саид радияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Якулу Рабб табарака ва таала ман шагалаху ал-Кур'ан ан мас'алати а'тайтуху афдала ма утия ас-саилин ва фадлу каламиллахи аля саирил калам ка фадлиллахи аля халқихи." Раваху Тирмизи. Алла Таала айтып атат дейт пайгамбарыбыз. Хадиси кудуси экен да. Алла Таала мындай дейт: "Кимди Кур'ан алек кылып койсо, менден сурагандан, мага дуа кылгандан Кур'ан алек кылып койсо." Бунун мааниси кандай? Анын убактысы жок Алла Таалага сураганга да. Дуа кылганга да убактысы жок. Эмне менен занят? Кур'ан менен занят. Постоянно, дайыма үзгүлтүксүз Кур'ан окуй берип, даже Алла Тааладан ушу сурап ганга убактысы жок болуп калса, Алла айтат: "Мен ага суроочулардан дагы эң жакшысын беремин" дейт. Дуа кылуучулардан дагы эң жакшысын ошого беремин дейт. Эң абзелин, эң мыктысын ошого беремин дейт. Кимди Кур'ан алек кылса, алек кылса дегенди демек түшүнүп алдык. Кимди Кур'ан занят кылып койсо, анын убактысы жок башка нерсеге. Тияк чайпай, оюн күлкү тиякта турсун, даже Алла Тааладан дуа кылганга убактысы жок. Ошондойго Алла Тааланын бере турган убадасы, белеги дуа кылгандардан дагы жакшырагын берем дейт. Мына. "Ман шагалахул Кур'ан ан мас'алати атайтуху афдала ма утия ас-саилин." Мен ага суроочуларга берилген нерсесинин абзелин берем дейт. Дуа кылган, пата кылгандарга Алла Таалам канча нерсе берсе, алардан абзел, алардан жогору жакшырагын ошо адамга берет экен. Кимге? Кимди Кур'ан алек кылса. Демек, Кур'ан менен жашаса. Бош убакыттарды Кур'анга беришибиз керек экен. Алла Таалам кечирсин биздин баарыбызды. Бүгүн Кур'анга биз өтө кош көңүл болуп калдык. Кайдыгер. Бул жакшылыктын белгиси эмес да. Жакшылыктын белгиси, бактылыктын белгиси, ийгиликтин белгиси Кур'анга жакын болуу. Пенде канча Кур'анга жакын болсо, Аллага ошончо жакын болот. Жакшылыкка ошончо, бактылыкка ошончолук жакын болот. Канчалык узак болсо, жакшылыктан ошончо узак болот. Ошон үчүн Кур'ан окуганга атайы убакыт бөлүшүбүз керек. Для начала. Баарыбыз мен жарым саат бөлөм деп коюңуз. 1 саат бөлсөңүз нур үстүнө нур. Канчалык жумушта, дүйнөдө, тиричиликте занят болсоңуз дагы, жарым саат өлүп кетсеңиз да бөлүңүз. Өзүңүзгө райым кылсаңыз, өзүңүзгө ийгилик кааласаңыз, жаратканды ыраазычылыгын кааласаңыз, анда китебине убакыт бөлүңүз. Кур'ан Алла субхана ва тааланын китеби. Алла мага дагы, сиздерге да бардык угуучуларга товфик берсин, амин. Бардык мусулманга товфик берсин туга.
Алла Тааланын сөзүнүн артыкчылыгы башка сөздөргө караганда Алланын өзүнүн жаралганга болгон артыкчылыктай деди да пайгамбарыбыз. Кара. Алланын сөзүнүн артыкчылыгы, Кур'андын артыкчылыгы башка сөздөргө караганда дүйнөдө канча сөз бар? Ошо сөздөргө караганда канча артыкчылыгы бар деп билесиз? Алланын өзү жаралганга кандай артык болсо, ошондой артыкчылык. Демек, Алланын сөзүнө жетүү мүмкүн эмес. Фазилети, улуулугу, касиети, нуру, керемети, сообу, жакшылыгы, байлыгы Алланын сөзүнө бир дагы сөз жетпейт, мүмкүн эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтылат, бул хадис Термизидин риваяты. وقال حديث حسن ضعيف حديث емес бұл. Не деп атат? وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Алланын сөзүнүн артыкчылыгы башка бардык сөздөргө караганда Алланын өзүнүн жаралганга болгон артыкчылыктай дейт. Караңчы бул. Эмне деген сөз? Демек, Алланын сөзү ушунча улуу экен Кур'ан, ошого жараша маани беришибиз керек дагы, көңүл бурушубуз керек. Кудай кааласа иншалла Кур'ан бизге өтө көп берет. Сиз бирди берсеңиз Кур'анга, Кур'ан сизге Аллаху акбар, азы 700, ашыгы Алла билет. Сиз убакыт бөлсөңүз Кур'анга, окуганга көңүл бурсаңыз, убакыт бөлсөңүз, билип коюңуз, бул убактыңыз текке кетпейт. Берекелүү, эң бактылуу убактыңыз сиздин Кур'ан менен алек болгон убактыңыз болот. Мисалы, 24 саат. Ушунун бир жарым саатын Кур'ан менен алек болдуңуз, 23,5 саат башка нерсе менен алек болдуңуз. Мына жарым саат бардыгын басат. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам баарыбыз акыйкатты өзү түшүндүрсүн, товфик берсин. Абу Муса Аш'ари радıyallahu anh риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кур'ан окуган мусулмандын мисалы. Масалу муъмин аллади яқрал Кур'ан. Кур'ан окуган момун, мусулмандын мисалы кандай экен десе, утруджа деп коет, апельсин бар го, цитрусуйна жа. Ушундайга окшош экен да. Рихуха тайиб ва та'муха тайиб. Жыты дагы даамдуу. Жыты дагы жыттуу, то есть. Даамы дагы таттуу. Жесең дагы сонун, жыты дагы сонун. Бул Кур'ан окуган мусулмандын мисалы. Эми Кур'ан окубаган адамдын, мусулмандын мисалы кандай? Өзү мусулман, бирок Кур'ан окубайт да. Аны айтат: "Ва масалу муъмин аллади ла яқрал Кур'ан камасали тамрат." Хурмага окшош дейт. Хурма, финик. Ла риха лаха ва та'муха тайиб. Анын жыты жок экен да. Апельсинде жыт бар. Хурмада жыт жок. Бирок даамы таттуу. Мусулман да, иманы бар да. Бирок Кур'ан окубайт. Демек буда жыт жок дейт. Жагымдуу жыт жок. Таттуу болгону менен жагымдуу жыт жок. А мусулман Кур'ан окуса, жыпар жыттуу дагы, таттуу дагы. Эми масалу мунафик, мунафыктын мисалын айтат. Бир риваятта фажирдин мисалы деген. Аллади яқрал Кур'ан. Өзү мунафык, бирок Кур'ан окуйт да. Не айтканы? Мунафык. Мунафык дегени тилинде иман бар, жүрөгүндө иман жок. Капыр да. Жүрөгүндө капыр, тилинде мусулман. Ошону мунафык деп коет. Эки жүздүү, лицемер. Ошонун мисалы Кур'ан окуйт экен. Мунафык, Кур'ан окуган мунафыктын мисалы масалу райхана. Риха тайиб, райхандай дейт. Райхан деген өсүмдүк бар. Анын жыты жакшы, таамы мур, бирок
даамдасаңыз ачуу да. Ушуга окшот да. Эми Куранды окубаган мунафыкты мисалы Ханзала деген бир чөп бар экен. Лейса лаха рих ва таъму мур. Анын эч кандай жыты дагы жок. Таамдастырган болсоң ачуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип салыштырмалуу бизге түшүндүрүп атат. Мусулман адам Куран окуса кандай болор экенин айтып. Бул риваят Бухари Муслимде. Айша энебизден риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-махиру бил Кур'ан". Куранга чебер окуу адамса, окуй берсечи, адам үйрөнө берсе, чеберлик пайда болот да. Любой нерсе ошондой. Нан жапкан навайчыларды да үйрөнө берип профессионал болуп калат го. Любой ишти адам көп кылса, ошого чеберчилик пайда болот. Кудум ушундай Куран менен көп алектенген киши, көп окуган, көп убакыт берген, ага чеберчилик пайда болот. Ошол Куран менен Куранга чебер адам улуу периштелер менен бирге жүрөт дейт. Ким менен? Ма'сафаратил кирамил барара дейт. Сыйлуу, жакшы, мындай улуу периштелер менен бирге. Валлади яқран Кур'ан ва ятатa'тa'у фи ва хува алейхи шақун лаху ажран. Эми ким Куран окуп кыйналса, ага машаккат, жакшы тили келбей атат, жакшы көнбөй атат, кыйналып атат, ага пайгамбарыбыз айтты, 2 эсе сооп болот деди. 1 эсе эмес. Кыйналбай окусаңыз 1 сооп. Кыйналып окусаңыз, үйрөнсөңүз 2 сооп. Кыйналган үчүн аддени сооп берилет өзүнчө. Окуганыңыз үчүн өзүнчө сооп берилет. Карачы, бул жерде жарымыбыз кыйналбай окуй алабыз. Жарымыбыз кыйналып окуйбуз. Пайгамбарыбыздын айтуусунда бирөөбүздү да четке калтырган эмес. Кыйналбай окугандарга 1 сооп, кыйналгандарга ана караңызчы, 2 сооп. Эмнеге десе алымдар айткан, кыйналганына өзүнчө сооп берилет дейт. Демек, ошо кишине кыйналып атам деп таштап койбоңуз. Тилим келбей атат деп таштап койбоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз. Ошо кыйналганыңызга дагы сооп берилет деп атат мына. Аныңыз дагы бекер эмес. Так что башында кыйынчылык бир аз болуп калса, проблема эмес. Башка жерде кыйналсаңыз, ал эчтеке берилбейт ага. Бирок Куран үчүн кыйналсаңыз, буга сооп берилет. Бухаринин риваятында. Абу Хурайра разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман хафаза аля хаулаи салаватил мактубат лам юктаб минал гафилин, ва ман кара фи лейлатин 100 аятин кутиба минал qanitin". Раваху Ибн Хузайма вал Хаким. Ким фарыз 5 вакыт намазга бекем болсо, буну сактаса дейт да. Караңыздар тугандар, Курани Каримде намаз тууралуу Алла Таала 2 нерсе айткан. Биринчиси тургузгула деген, экинчиси сактагыла деген. Акимус сола, намазы тургузгула деп, окугула деген жери жок, тургузгула деди. Намазды окуп таштап койгула деген жери жок, тургузгула деп атат. Кантип тургузабыз десе, намазды тургузуу дегени фарыздарды, важип сүннөттөрдү, адептерин өз убагында окуу менен ошуну айтат экен тургузуу деп. Машалла, намазды тургузуп атат деп айтабыз мунучу. Себеп өз убагында бардык фарыздары, важип сүннөттөрү жайында тургузуп атат намазды. Эми Алла Таала башка жерде айтат: намазды сактагыла, хафизу аля салават ва салатил вуста ва куму лиллахи qanitin. 5 вакыт намазды силер сактагыла деп атат.
өзгөчө ортоңку намазды сактагыла. Жана Алланын алдында моюн сунуп тургула, баш ийип тургула. Алланын алдында өзүңөрдү, муктаждыгыңарды, жалдырап жалбыраганыңарды көрсөтүп тургула деген аят. Алла Таала демек экинчисинде, биринчиси кандай болду? Тургузгула, экинчиси сактагыла. Кантип сактайбыз? Намаз окугандан кийин эми намазды сакташыбыз керек экен. Намазыбыз биздин колубуздан чыгып кетпесин да. Тапкан соопторубуз колубуздан кетип калбасын. Ал кандай? Адамдардын укугун сактоо менен намазыбыз сакталат. Эгер адам укугун сактабасаңыз, намазыңыз сакталбай калат дейт да. Ошон үчүн биз соопторубузду алхамдулилла тапкандан кийин сакташыбыз керек. Намаз окуганда шек күмөнсүз сооп табасыз. Бирок ушактасаңыз сооп кетти да. Бирөөнү ушактасаңыз сооп кетти. Бирөөгө жала жапсаңыз андан дагы. Ошон үчүн туугандар айтат, ушактаган адам акылсыз адам. Кимди сиз гыйбат кылсаңыз, ошого ал эч кандай амал кылбай эле сооп алат экен да. А сиз кыйналып туруп сообуңузду алдырат экенсиз да. Ошон үчүн ушакчы, гыйбатчы бирөө үчүн амал кылат дейт. Бул кайсы акылдуу адам бирөө үчүн кыйынчылыкты көтөрсүн? Эртемен туруп, дарат алып, орозо кармап, намаз окуп, кыйналып, ушунун баардыгын бирөө үчүн кылып атасың да. Кудайым сактасын, ошон үчүн ушакчы, гыйбатчы бирөө үчүн амал кылат дейт. Мына жерде пайгамбарыбыз айтып атканы, мына ушул 5 фарыз намазды ким сактаса, ал бекапарлардан болуп жазылбайт дейт. Гафил деп коет тургандар, гафил деген мындай. Гафил Алланы унутуп калган, жараткан Алла Тааланын, Алла Субханаху ва Тааланын илиминен, кудретинен бекапар билбеген, ошуну гафил деп коет. 5 убакыт намазды сактасак, демек гафилиндерден болуп жазылбайт экенбиз Алланын алдында. Гафил жаман нерсе. Адам баласы 2 нерседен улам күнөө кылат. Биринчиси жахил болуп, экинчиси гафил болуп. Биринчиси жахалаттан, экинчиси гафлаттан. Жахалат дегени надандык, билбегенден күнөө кылат. Экинчиси билет күнөө экен, бирок бекапар, гафил, ошонун себебинен күнөө кылат. Эки себептен күнөө кылат. Билбейт да ушу күнөө бул арам экени, Куран айткан, Алла айткан, пайгамбарыбыз айткан, буну арам деген, ошону бул билбейт. Себеп деген илим алган эмес. Ошон үчүн күнөө кылат. Биринчи себеби ушул, шайтан ушу менен азгырат. Жахалат менен, надандык менен, билимсиздик менен. Эмнени билбейт десе, Алланын акысын билбейт. Пайгамбарыбыздын акысын билбейт. Адамдын акысын билбейт. Ошон үчүн бул эмне кылат? Зулумду күнөө кылат. Экинчиси билет. Илими бар. Билет. Алланын акысын билет, пайгамбарыбыздын акысын билет, атанын акысын билет, апасынын акысын билет, аялынын, балдарынын акысын, адамдын укугун баардыгын да билет. Бирок гафил. Гафил деген кандай? Алланы эстебейт да булчу. Алланы эстебегендин себебине бул күнөө кылат. Эгерде Алланы эстеп турса, күнөө кыла албайт адам. Алла бизди көрүп турат. Ушунчалык адамдар көрүп турасыңар. Мен күнөө кыла албайт адам. Эч ким жок, эч ким көрбөй турат деп кылат да. Ушу баары турса бир урдап көрсүнчү, урдай алат. Карап турабыз баарыбыз. Урдай алат. Күнөө кыла албайт. Алла эгерде көрүп турат, угуп турат, билип турат деген сыпаты жүрөгүбүзгө кире турган болсо, ал адам күнөө кыла албай калат. Эч ким жок да дагы даже. Ол жерде жаткан акчаны ала албайт ал. Коруктак эмес. Жөн эле ачыкта жаткан акчаны ала албайт.
Уурулук деп орукта жашырын нерсени уурдап кетсе ошол уурулук болот. Ачык жерде турганды алып кетип калган аны шарият боюнча терминологияда уурулук деп айтпайт. Кылмыштуулук, бирок ал уурулук дебейт да бизде. Уурулук деп жашырып койгон жерден алып кеткенди айтат. Уурулук бөлөк, кылмыштуулук бул бөлөк буякта. Жыржыңке бар го? Ошол жерде бир скамейканы алып кетип калды да. Үйүмө алып барып коюп коеюн депчи. Кылмыштуулук кылды, уурулук кылган жок да бул. Уурулук деп коргогон жерден. Түшүнөсүзбү? Охраняемый. Ошондой жерден алып кеткен нерсени уурулук. Ошого анан шарият колун кескенге буйруган да. Эми өкүмдөр кандай болгондо дагы, демек эки сөз жакшы түшүнүп алдык. Гафил деген сөздү. Гафил деген жаман сыфат экен. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: залымдар Алланы гафил деп билбей калат, бейкапар деп ойлобосун дейт. Алла куп жакшы билип турат. Мөөнөт берип койду ушу адамга, кайтабы экенби, эсине келеби экенби, тооба кылабы экенби, оңолобу экенби деп. Болбой эле зулумдукта кирип баратабы? Жараткан Алла Таалам бейкапар эмес, билбей калбайт эмес, ага андан кармай турган учур экен. Ошон үчүн мынакей ким 5 убак намаз, фарыз намазды сактаса, ал Алланын алдында гафилин, гаплеттеги адам болуп жазылбайт экен. Бейкапар болуп жазылбайт экен. Ваман кара фи лейлати миати аятин, ким кайсы түнү 100 аят окуп койсо, кутиба минал канитин, ал канитиндерден болуп жазылат экен. Аллага баш ийүүчүлөрдөн деп ошолордун катарына списогунда жазылып калат экен. Ким 100 аят окуса, канча аят окуса? 100 аят окуса. 100 аят окуса. Ошон үчүн алхамдулилlah кайсы түнү бир 100 аят окуп кое турган болсоңуз, мисалы Аллахумма салли ала сейдина Мамулана Мухаммад. Ясинди окуп койдуңуз. 80ден ашык аят. Так, андан кийин Табаракты окуп койдуңуз. 30 аят. 100ден ашып кетти уже. Эки сүрөнү окуп койдуңуз, болду. Сиз канитиндерде жазыласыз. Канитин Алла Тааланын алдында Алланын сүйкүмдүүлөрүнүн списогу бар. Аллага баш ийүүчүлөр деп ошол списокко жазылып каласыз. Ким 100 аят окуса. Ман кара 10 аятин фи лейлатин лам юктаб минал гафилин деген дагы риваят бар. Ким кайсы түнү туугандар 10 эле аят окуса, ошол гафилиндерден болуп жазылбайт деди. Бейкапарлардан болуп жазылбайт. Алланын алдында ал гафил болуп не считается. Машалла. 10 аят окуп койсо. 10 аят. Ихласты 3 жолу окуп койсоңуз 12 аят болуп калат. Демек, алхамдулилlah, Кур'андын аятын окуган сайын сиз Аллага жакындайсыз. Окуган сайын руханият тазаланат, азыктанат. Кур'андын аяты. Окуган сайын сиздин ахиретиңиз курулат. Кабырыңыз нурланат. Кур'андын аятын окуган сайын сиз Аллага жакындайсыз. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер Кур'андын аятын сүйүү окуйлу. Алланы жакшы көрүп окуйлу. Алладан дуа кылайлы. Я Алла, өзүңдүн китебиң Кур'ан-ы Каримге сүйүүсүн бер дейли. Нени сүйүүсүн бер? Кур'андын сүйүүсүн бер дейли. Алла Тааланын китеби. Барыбызга Алла Таалам өзүнүн китеби мухаббатын насип кылсын, амин. Имам Ахмад ибн Хамбал деген улуу имам болгон. Ошо киши тууралуу айтылат да, түшүндө Алла Тааланы көргөн экен. Алла Тааладан сураган экен имам Ахмад ибн Хамбал, мындай деп: Я Робби, о Раббым, ма афдала ма тaqarra bihi al-mutaqarrabun ilayk.
саңа жақындай тұрған адамдардың ең şu bir жақындай тұрған абзел амалы қайсы дегенде Алла Тағала айтыптыр: бикалами, менің сөзім менен деп. Ошонда bu kişi суроо бериптир: Я Робби, бифахмин ау бигайри фахмин. Түшүнүп Кур'ан окугандабы же түшүнбөй окугандабы деп. Алла Таала жооп бериптир: түшүнүп окусун, түшүнбөй окусун, айырмасы жок, мага жакындай берет. Pendeler, insanlar Allah Taala'ga en jakınday turgan amal Kur'an. Kur'an menen jakınday. Kur'an menen jakındaydı manisi kanday? Kur'an okup jakındaydı da. Эми ошону түшүнүп окусабы же түшүнбөй окусабы деп имам Ахмад ибн Хамбал түшүндө Алла Таалага суроо берип атат. Алла жооп берип атат. Түшүнүп окуса дагы, түшүнбөй окуса дагы жакындай. Ставабу قراءة الفاتحة وفضلها. Эми Фатиха сүрөнүн قراء الفاتحة وفضلها. Фатиха сүрөнү окуган адамдарга сооп жана Фатиха сүрөнүн артыкчылыгы боюнча. Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла айтат экен: Qasамту ссала байни ва байна абди нисфайн ва ли абди ма саал. Мен намазды экиге бөлдүм, өзүм менен пендемдин ортосунда. Жана пендем үчүн эмнени сураса, ал аткарылат. Тугандар, Алла Таала Фатиха сүрөсүн намаз деп айтты. Атычы. Фатиха сүрөнүн көп аттары бар да. Суратул Фатиха дегени ачуучу дегени. Саба масани, Kur'an-ın azim, şifa, Surat-ı Rukiya, bunun bir atı mınake, hazır aytıtat, sola dep aytılıp Allah Teala aytıtat, ben Fatiha sürünü ikiye böldüm. Özüm menen pendemdin ortasında. Jana pendem üçün emneni surasa al atkarlat deydi. İkiye bölgönü birinci 3 ayat. Allah Teala aytat bu. Mağa tiyешелүү дейт. Кийинки акыркы 3 аят пендеме тиешелүү дейт. Ортоңку мен менен пендемдин ортосунда. Алхамдулиллахи роббил аламин деп пенде айтканда, жараткан Алла Таала жооп берет экен. Не деп? Хамидани абди, менин пендем мага мактоо айтты деп жооп берет экен. Качан пенде инсан biz namazın sırtında dele, içinde dele Elhamdülillahi Rabbil Alamin deseniz Allah size cevap verir. Pendem mi bana maktoo aytdı dep cevap verir. Meni maktadı dep cevap verir eken. Destetiniz Allah aytıtat. Pendem meni maktadı, bana maktoo aytdı deydi. Siz kaçan Ar-Rahman, Ar-Rahim degeninizde Allah Teala aytatken Asna aleyye abdi, pendem bana sana aytdı deydi. Alkış aytdı deydi. Kaçan siz Maliki Yevmiddin deseniz, pende kaçan Maliki Yevmiddin dese Allah aytatken Maccadani abdi, pendem meni uluktadı dep cevap veretken. Uşul 3 ayatten Allah Teala aytatat, bu men üçün deydi. Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yevmiddin. 3 ayatta den Allah cevap berip atat. Meni maktadı, bana maktoo aytdı. Bana alkış sana aytdı. Meni uluktadı dep Allah Taala cevap berip atat. Kaçan siz İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in dep aytkanыңızda Allah Taala aytatken bul men jana pendemdin ortasında deydi. Jana pendem emneni surasa oşo berilet. Sebep degende İyyâke na'budusu, ya Allah sana gana ibadat kılabız dep. Andan keyin ve İyyâke nestaîn, senden gana jardam surayız dep. İbadat Allah üçün, jardam biz üçün. İbadat kim üçün? Allah üçün. Jardam kimge gerek? Bizge gerek. İbadat Allah'ın akısı, alemi jardam bizge gerek.
Ва ияка настаин, сенден гана я Алла жардам сурайбыз. Өмүрүбүзгө, ден соолугубузга, акылыбызга, илимибизге, амалыбызга, даватыбызга, такыбалыгыбызга, бала чакабызга, ахиретибизге, дүнүйөбүзгө, ырыскыбызга, ооматыбызга, ыззатыбызга я Алла сенден гана жардам сурайбыз. Жардам бер. Ушул аят Алла Таала айтат, мен менен пендемдин ортосунда. Жарымы, мындайча айтканда, Аллага, жарымы пендеге. Ибадат Аллага, жардам пендеге. Андан кийинки 3 аят. Ихдина сиратал мустаким, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Мына 3 аят пендем үчүн. Лично пендеме. Пендем жана эмнени сураса, ошол аткарылат дейт да. Ошон үчүн Фатиха сүрөсү 7 аяттан турат. Биринчи 3-ө Алла Таалага. Мынакей хадистеги айтып аткан. Эми угуп туруңуз. Кийинки 3-ө пендеме. Хада ли абди ва ли абди ма саал. Раваху Муслим, имам Муслим алып келген риваят. Кийинки 3 аятка токтоп коелу. Ихдина сиратал мустаким. Ya Allah bizdi tüz jolga, tuğra jolga joldoğun. Tüz tuğra jolga salgın bizdi. İhdina sıratal mustaqim demanisi şu. Sıratal ladina an'amta aleyhim. Uşunday jolga salgın bizdi. Al jolda sen, al jolda жүргөндөргө nematыңды, белегиңди тартуулagansın. Алар кимдер десе, 4 түрлүү адамдар. Курандын башка жеринде ал келет айтат. Биринчиси пайгамбарлар, экинчиси сыддыктар, үчүнчүсү салихиндер, төртүнчүсү шухадалар. Şu 4 түрлүү адамдар дүйнөдөн өткөн. Ушуларга Алла Таалам өзүнүн неmatын тартуулаган. Белек сыйлыгын берген. Бул 4-өө улуу заттар. Биринчи номерде пайгамбарлар турат. Алла Таала пайгамбарларга берген да. Биз айтып атабыз Фатиха сүрөсүндө ушул 4 тайпага бергениңде, я Алла, кайсы жолдо аларды жашоого жардам бердиң, кайсы жолдо аларды салдың, бизди да ошо жолго сал деп атабыз. Пайгамбарлардын жолуна салдың, бизди ошол жолго сал. Сыддыкын ким? Пайгамбар эле эмес, бирок сыпаттары пайгамбарлардыкындай. Абу Бакыр Сыддык разияллаху анху, бу киши сыддыкыйндердин имамы. Пайгамбарлардагы бар сыпаттар бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, эгер менен кийин бирөө пайгамбар болсо, өзү менен кийин эч ким пайгамбар болбойт. Болсо, Хазирет Умар болмок дейт. Кара. Демек, сыддыкыйн булар мартабалары жогору. Шухада, шейиттер Алланын жолунда, Алланын дини үчүн жан бергендер. Салихин өздөрүн оңдоп, мээнет кылып кеткендер. Салих праведный дейт. Түз жүргөндөр, ойлору түз, көз карашы түз, жүрүм туруму түз, акыл эси түз. Салихин, салах деген сөздөн чыгат. Оңолгон, тили оңолгон, колу оңолгон, путу оңолгон, ою оңолгон, ниети оңолгон, угусу, көрүүсү, сүйлөөсү, алкымы бардык оңолгон. Колу, бутун иштетилип бардык оңолгон. Ушул адамды салих деп коет. Бардык оңолгонду не деп коет экен? Салих деп коет. Бунун путу арамга баспайт, колу арам кармабайт. Адилетсиз кол койбойт бул. Арам нерсени кармабайт, арам нерсени албайт бул. Арам нерсени сүйлөбөйт, арам нерсени жебейт бул. Арам нерсени укпайт, арам нерсени ойлонбойт бул. Арамды ниет кылбайт, арамды каалабайт булчу. Ушунун аты салих деп коет. Ошо салихиндерди, я Алла, сен неmat тартуулагансың,
ошол адамдардын жолуна бизди сал деп атабыз да Фатихада. Түшүндүңүзбү кандай улуу нерсе сурап атабыз? Ихдина сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим. Мынандай сурап атабыз. Ушул жерге чейин ушу. Ихдина сиратал мустақим, биринчи сураганыбыз ушу. Я Алла, бизди түз, туура, кыйшык эмес, түз, туура жолго бизди жолдогун. Ошо түз, туура жолго бизди салгын, бизге хидаят бергин дейт. Кандай түз, туура жол? Ошону айтып атат. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Ушундай жол, сен өзүң аларга неемат тартуулагансың. Кимдер? Төртөө. Пайгамбарлар, сыддыктар, шейиттер, салихиндер. Алымдар айтышат да, Ихдина сиратал мустақим деп Алла Таала бизге үйрөттү. Сиратал Куран деген жок. Сиратал Наби деген жок. Сиратал мустақим деди. Курандын жолуна сал деп айткан жокпуз. Же пайгамбардын жолуна сал деп айткан жокпуз. Не деп атабыз? Туура жолго сал деп атабыз. Кайсы жолго? Сиратал мустақим деп. Түз туура жолго деп атабыз. Себеп түз туура жолду аны ал жерде китеп дагы бар, пайгамбар дагы бар да. Экөөнү кошуп туруп сиратал мустақим болот да. Себеп Куранда Алла Таала пайгамбарга түшүрүп, пайгамбарыбыз чечмелеп келген. Пайгамбарыбыз айтып келген. Сиратал риджал деп койгон жок бу жерде мисалы. Эркектердин жолуна, же китептин эле жолуна деп. Жок. Сиратал мустақим деп, ошо сиратал мустақимде кимдер жүргөн экен? Алла Таала айтып койду мынакей. Алар пайгамбарларды Алла Таалам сиратал мустақимге салган. Сыддыкин, шухада, салихин баардыгы сиратал мустақимге салган Алла Таала. Ошон үчүн ар бир намазда Алла Тааладан сиратал мустақимди сураган важип. Bir günde 32 жолу сурайбыз. Негеде нафилдерди санабаганда. Буга фарыз бизге. Хидаятты сураган фарыз. Ар бир адам Алла Тааладан хидаятты сурашы фарыз. Мейли. Демек мына жерде эми Алла Таалам айтат, пендем, бул пендем үчүн дейт, мына үчөөнү. Бирөө бүттү. Гойрил мағдуби алейхим деген не? Аларга ачууң жаабаган, ачууң түшпөгөн. Аларга сен наразы болбогон, газабың түшпөгөн. Жана адашпагандар. Неемат тартуулаганын биринчи сыпат. Ачууң түшпөгөнү экинчи сыпат. Адашпаганы үчүнчүсү. Эми Алланын ачуусу жагандар ким экен десе жөөттөр дейт. Адашкандар ким экен десе насара, христиандар дейт. Демек Фатихадан сиз сурап атасыз, бизди пайгамбарлардын, сыддыктардын, салихин, шухадалардын жолуна сал, жөөттөрдүн жолуна салба, христиандардын жолуна салба деп атасыз. Уламалар айтышкан. Гойрил мағдуби алейхим вала далин, гойрил мағдуби алейхимден мына мурат, мағдуби алейхимден ким десе жөөттөр, далинден мурат ким десе христиандар. Жөөттөр Алла Тааланын наразылыгына душар болушту. Алланын ачуусу аларга түштү. Эмне себептен? Пайгамбарларды өлтүрүштү. Жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаргандарды өлтүрдү. Ыйык китепти бурмалашты. Аллага куулук кылышты. Ошондуктан жараткан Алла Тааланын буларга наалаты жаады. Адашкандар ким? Христиандар деп. Кантип адашты десе, Иса пайгамбарды Кудайдын баласы деп адашты. Иса пайгамбарды Кудайдын өзү деп адашты. Иса пайгамбарды апасын Жабраил периштенин үчөөнү биригип бир Кудай деп адашты. Булар үчкө, чоң үч тайпага бөлүнүп кетти. Ошон үчүн туугандар, мынакей Алла Тааладан биз сурап атканыбыз, бизге хидаят бер, сиратал мустақимге,
Алар кимдер экен? 4 түрлүү кишилер өткөн дүйнөдө. Ошолордун жолуна бизди сал деп сурап атабыз. Жана дүйнөдө жөөттөр христиандар дагы өткөн. Бирөөсү адашып, бирөөсү Алланын ачуусуна калган. Алардын жолуна сала көрбө. Гойр деген башка деген сөз. Гойрил магдуби алейхим валаддалин. Адашкандардан алардын жолуна салба бизди. Чоң түшкөндөрдөн жолуна салба. Бүткөндөн кийин анан амин деп атабыз. Эмне деп атабыз? Амин дегени, я Алла тилегибизди кабыл кыл. Демек, алымдар мындай деп айтышат. Сыраты мустаким не десе? Илим маал амал. Илим дагы амал. Жөөттөрдө илим бар эле, амал жок эле. Христиандарда илим жок эле. Ошон үчүн билбестен адашты. Жөөттөр билип туруп адашты да. Билип туруп адашты, билип туруп каршы чыгышты. Ошон үчүн Алланын аалатына калды. Алар билет эле, билип туруп кылды да. Ошон үчүн илим алып туруп амал кылбай койсо, Кудай сактасын, жөөттөй болуп калат. Эгерде илим албай койсо, анда христиандарга окшоп калат. А мусулман ким десе, илим дагы алат, амал дагы кылат. Бул мусулман экен. Ихдина сиратал мустаким, мынандай уламалар чечмелешет. Кандай болгон чакта дагы мына жерде Фатиха сүрөнүн кырааты караңыз. Алла Таала кандай берди. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар. Айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу отурганда Жабраил периште дагы бар эле, асмандан бир үн чыкты дейт. Мындай дегенде, Байнама Жабраил алейхиссалам qaidun indan nabi. Жабраил периште пайгамбардын алдында отурган экен. Самия нақидан мин фауқихи фарафа расаху. Самия нақидан дегенде кырчылдаган үндү укту дейт. Мин фауқихи жогорто. Асман жактан кырчылдаган үн. Жабраил периште пайгамбардын жанында отурган. Ошондо укту да, асмандан кырчылдаган үндү укту дагы. Фарафа расаху, башын көтөрдү. Факала, айтты мындай деп. Хада бабун минас сама футиха al-yawm lam yuftah qattu illa al-yawm. Бул асмандын ушундай эшиги бүгүн ачылды, мындан мурда вообще ачылган эмес деп. Фаназала минху малак. Ошол асмандын эшиги ачылганда бир периште түштү дейт. Факала, айтты, хада малак назал илал ард лам янзил qattu illa al-yawm. Бул периште бүгүнкү түшкөн, бушуга чейин түшкөн эмес, бүгүн гана түштү dedi. Бүгүн гана түштү dedi. Фасаллама, ал периште келди дагы пайгамбарга салам айтты. Ва кала, мындай деди пайгамбарыбызга: Абшир би нурайн. Эки нур менен кушкабарланыңыз. Эки нур менен кушкабарлуу болуңуз. Лам ю'та хума набиюн qablak. Сизден мурда бир дагы пайгамбарга ушул эки нур берилген эмес деди. Ушу периште айтат. Асмандан түшкөн периште айтат. Кайсы эки нур экен десе, Фатихатул китаб, Фатиха сүрөсү экен. Экинчиси Хаватиму суратул Бакара, Бакара сүрөсүнүн акыркы эки аяты экен. Лам тaqra би харфин минха илля утитаху. Ушул Фатиха сүрөсү, Бакара сүрөсүнүн эки аятын бир эле тамгасын окусаң, сага Алла субхана ва таала сөзсүз берет деди. Бир эле тамгасын даже. Раваху Муслим, имам Муслим рахматуллахи алейхи риваят кылган. Да кыска кылып айтып берейин тугандар, угуңуз. Жабраил периште пайгамбарыбыздын алдында отурат. Бир маалда эле асмандан кырчылдаган үн чыкты. Жабраил периште мындай караса, асмандын эшиги ачылды. Бир периште түштү. Жабраил периште пайгамбарыбызга айтты: бул эшик ушу күнгө чейин эч ачылган эмес эле. Бүгүн гана ачылды. Ушу периште бүгүнгө чейин эч түшкөн эмес эле. Бүгүн гана түштү дейт.
Эшик дагы бүгүн гана ачылды. Периште дагы бүгүн гана түштү. Ошол периште келип пайгамбарга салам айтты. Салам айтып туруп, анан куш кабарлады. Сүйүнчүлөдү. Эки нур менен сүйүнчүлөдү. Айтты, сизден мурда бир дагы пайгамбарга ушул эки нур берилген эмес деди. Эки нур кайсы экен десе, бири Фатиха сүрөсү, экинчиси Бакара сүрөсүнүн акыркы эки аяты. Кийин айтып атат, эй Мухаммад дейт саллаллаху алейхи вассалам. Ушул сүрөлөрдүн аяттарын сиз бир эле тамгасын окуп дуа кылсаңыз, сөз берилет деди. Кара. Эгерде бардыгын окуп дуа кылсаңызчы, сурасаңыз. Мына, демек тугандар, Фатиха сүрөсү менен Бакара сүрөнүн эң акыркы эки аяты. Аманар расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи ва қалу сами'на ва атa'на гуфранака раббана ва илейкал масир ла юкаллифу Аллаху нафсан илля вус'аха لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين degan mana iki ayat. Ушул менен Бакара сүрөсү, Фатиха сүрөсү атайы өзгөчө эшик ачылып асмандан, өзгөчө периште түшүп, пайгамбарыбызга гана берилген эки сүйүнүч, бир дагы пайгамбарлардын мурда берилген эмес, мындай нурлуу. Мынакей тугандар. Ошон үчүн иншалла Фатиха сүрөнү машалла баарыбыз жаттадык. Кандай оюңуздар барбы? Бир Бакара сүрөсүнүн акыркы эки аятын жаттайбызбы? Жаттайлы. Ал акыркы эки аяты Алла Тааланын аршынын казынасынан келген деген пайгамбарыбыз. Ким ошо эки аятты окуп жатса, таң атқы чакта ага все уже жетиштүү дейт. Эч кандай ага жамандык жетпейт дейт. Жин-пин эч кандай буга зыян келтире албайт дейт. Бакара сүрөнүн акыркы эки аяты. Окуп жатыш керек. Жетиштүү эмнеден десе, алымдар айтышат. Тахажжуд намазга жетиштүү дейт. Жетти? Түнгү ибадатка даже жетиштүү дейт. Сооп алууга, түнү бойда сооп алууга жетиштүү дейт. Бардык инсан жиндин жамандыктарынан сактоого жетиштүү дейт ушу эки аят. Hazret Umar radıyallahu anh, жана Али radıyallahu anh булар айтышкан. Биз ойлойбуз дейт. Бир адамдын бир аз акылы болсо, ушул эки аятты окубай жатпаса керек деп ойлойбуз дейт. Неси болсо дейт? Бир аз неси болсо? Акылы болсо дейт, кичине эле акыл, көп акылдын кереги жок. Кичине эле акыл болсо, ушул эки аятты уктабастан жатпаса керек деп ойлойбуз дейт. Ошон үчүн иншалла келиңиздер баарыбыз жаттаганга чейин, хотя бы азыр окуп туруп, анан жаттап ошого өтөйлү. Анан акырын бир жумада 10 күндө жаттап алабыз. Күн сайын жатаардан мурда окуп койсоңуз болот. Азыр үйгө намаз окуйбуз, окуптан намаз окуп. Чыгып барат эле окуп коюң. Үйгө жеткичекте эле окуп коесуз. Угуп коюң. Кыйын эмес. Аракет кылабыз иншалла. Абу Саид радıyallahu anhudan rivayet айтат, мен мечитте намаз окуп аттым эле дейт. Кунту уsalli bil masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem намаз окуп атса пайгамбарыбыз чакырып калыптыр да. Абу Саид деген го дейм. Сырттан чакырган да. Фалам ужибху, мен жооп берген жокмун дейт. Намаз окуп атканда. Пайгамбарыбызга жооп берген жок. Нафил намаз окуп аткан. Summa ataytu. Keyin namozni o'qib bitgandan keyin payg'ambarimizga keldim deydi. Faqultu ya Rasululloh, inni kuntu usalli. O Allohning elchisi, men namoz o'qiyaptim ele deb uzrun aytdi. То есть, sizdin chaqirganingizga javob bera olmay qoldim. O'shoning sababi men namoz o'qib yotgan elim dedi.
Peygamberimiz aytdı. Alam yakul Allahu Teala istacibu lillahi ve lirrasul ida da'akum. Ayet çıkında. Allah Teala mınday deb aytkan yok bu. Kaçan Allah'ın elçisi çakıra turgan bolsa жооп бергиле дебеди беле деп. Şunday deb aytdı. Demek eskirtүү berdi dagı. Andan keyin summa qala ki Peygamberimiz aytdı. Law allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an qabla an takhruja min al-masjid. Men sana dedi Kur'an'dagi eng uluu süreni yürütemem sözsüz dedi hazır. Meçitten çıkardan burada dedi. Fa akhadha bi yadi ki men kolman aldı dağı. Falamma aradna an nakhruja kaçan meçitten çıkayın degende Peygamber aytkanda meçitten çığa elekte çıgarda murda men sana Kur'an'dan eng uluu süresini aytam dep yürütöm dep aytmadı öyle. Oşonu bul aytat çıkayın dep kaldık öyle men ayttım. Ya Resulallah innaka qulta law allimannaka a'zama suratin fil Kur'an. Siz aytmadınız böyle meçitten çıgardan murda Kur'an'dan eng uluu süresini yürütöm dep estetip koydum deydi da. Peygamberimiz aytdı. Oha. Ne dedi? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha suresi. Bu Kur'an-ı Kerim'in en uluu suresi eken. Uşu sureni oşol Abu Said kaytatkan eken. Ne dedi? Hiya as-sab'ul masani. Bu gayra kaytalanuvçu 7 ayat dedi. Vel Kur'anul azim ellezî utitu. Cana mağa berilgen uluu Kur'an dedi. Birinci, en uluu süre degen at menen ketti. İkincisi, gayra kaytalanuvçu 7 ayat dedi. Üçüncüsü, uluu Kur'an deb ataldı. Şu bir ele hadiste 3 at menen atıp ketti. Bu жерде да bir masaleni ayta keteyli. Eğer sahaba bu kişi namaz okup atkan ele, Peygamberimiz aytты. Allah'ın elçisi çakırganda жооп бергиле деп Allah Taala özü buyurmadı öyle. Niçin sen жооп берген жоксуң? Bu kişi olsa namaz okup atanım деп aytытпайбы? Kандай kış ki? Eğer de farz okup atsa farzı buzbaş gerek. Bırak nafil okup atsa nafilde buzup durup barış gerek. Эми карап тур. Эгер де кокус сиз намаз окуп атсаңыз, апаңыз чакырып калса эмне кыласыз? Palanca dedeli namaz okuyup atasız. Farz okusanız okuyuveresiz dağı. Vacip okutsanız. Eğer de nafil okutsanızçı, nafil okutsanız, siz apağınızın karakterin birinci bilişiniz gerek. Kıska, eğer de kıskarak okup durup bargı çaktı açulanbay bu. Sabırı var mı apağınızın? Ova, anda жақшы. Anda kıska okup sırası barasız. Eğer de oşoğa çeyin çıday albasa namaz o yerden buzub ele barasız. Түшүнүктүү? Эненин чакырганы ушунчалык. Журайч ал-Абид дегендин окуясы болгон. Bani İsrail'de Jurayç аттуу аябай ибадаткөй киши болуп. İbadatkанасы бар экен. Кылайдан жасалган. Bir günü аябай ибадат кылып отурса, apası "O Jurayç" деп чакырат экен. Apasına жооп бербей окуй берген да. Namaz okuy bergen. Bul apası kıykırıp izley bergen. Jurayç деп. Al жооп бербей okuy bergen namaz. Akıranın enesi kişine sabırı azıraak okşayt. Zinakorlordun жүзүн көрсөтмөйүнчө Allah Taala senin canını alбасын деп карга берген. Zinakor ayaldardın жүзүн көрсөтмөйүнчө Allah senin canını alбасын деп койгон. Эми эненин дуасын караң. Gündördün birinde bul oşo ibadat kılıp atsa, oşol kezdegi mına militsionerler, değil mi? Sakçılar gelet eken. Ayılda bir okuya oldu. Ayılda bir okuya zina oldu dağı. Oynoştuk menen bir ayal bala töröp aldı.
Анан ал мезгилде баары эле билет да кимге ким баш кошту, анан кимден ким төрөдү. Бул аял болсо жөн эле төрөп койду дагы. Тиги келип анан коркутабы буларды? Аял да айтат. Ким bunun атасы ким дейт? Сен кимден төрөдүң дегенде Журайчтен деп коет да. Болсо Журайчтен эмес ал. Түшүнөсүзбү? Журайчтен деп айтып коет. Бул бала Журайчтын баласы деп. Анан булар барып туруп, о, Журайчты бардыгы билет, анау ылайдан жасалган ибадатканасынан чыкпай эле ибадат кыла берет келер кечке. Барып, Журайч десе чыкпайт, ичин караса ибадат кылат. Кууп чыгат. Иштин баарын кылып коюп ибадат кылып отурасың го дейт. Эмне болду десе түшүнбөй калат. Эмне болгонуңду аз көрсөтөбүз сага. Аял айтып койгон да ошо. Журайч, бул баланын атасы Журайч деп. Анан bunun кол башын кайрып алып келеби. Мен силерге эмне кылдым деп. Анткичекти аны баягы ибадатканасын түздеп жер менен жексен кылып түп-түз кылып салат. Сага окшогон ибадаткана депчи. Мынандай иштерди кылат дагы ибадатта жүрөт деп. Алып келет муну Журайчты. Журайч келсе, баягы аял ушу Журайчтын баласы деп атат да. Журайчты караңыз. Жаш бала, süt emер бала, бешиктеги балага айтат. Бала, сен атаң ким? Айт өзүң дейт. Ошо бала сүйлөйт. Менин атам паланча койчуман дейт. Караңыз. Журайч эмес да. Алла Таала сактайт мунун абийирин. Ошо жаш süt emер баланын күбөлүгү менен мен атам паланча койчуман деп айтып берет. Анткенде баягы жаш баланын сүйлөгөнү сакчылар, тиги милиционерлер билбейт эле да, эси болуп калат да. Мен бул Журайчка тийишип алып өлө турганмын. Кой Журайч, сен баягы ибадатканаңды бузуп койдук эле, алтындан жасап берейин дейт. Журайч айтат, алтындан кереги жок дейт. Ошо ылайдан эле жасап берле мага. Ушинтип Алла субханаху ва сактайт, бирок эненин дуасын карап көр. Ал эмне деди эле? Зынакордун жүзүн көрмөйүнчө Алла Таалам сенин жаныңды албасын деди эле. Зынакордун жүзүн көрдү да. Бул жерде бир сабак ошол. Экинчи, ибадат көй болсо Алла Таалам эртеби, кечпи, чынчыл болсо, кайсыл жерден болсо куткарып коет экен. Журайчты жаш süt emер бала аркылуу өзүнө тилине сөз берип туруп куткарып койду. Да. Кайсы сөздөн каяка кетип калдык, мен деле билбей калдым. Баягы айтып атпадык бар, эне боюнча, эне чакырганда эмне кылыш керек? Ошон үчүн эгерде апаңыз, сиз эгерде намаз окуп атсаңыз, апаңыз чакырып калса, намазыңызды кыскартыңыз дагы, сразу апаңызга барып, "Не дейсиз апа?" деп, "Мен бердемин" деп, чакырыгына жооп беришиңиз сизге важип болот. Эми намазда окуп атканда барыш керек болуп атат да эмичи. Намазды бузуп даже чыгарам, нафил намазды. А эгерде жөн чай ичип, телефон ойносоң, апаң чакырса, отура берсең, сооп жазылабы же күнөө жазылабы? Только күнөө жазылат. Ошон үчүн апа чакырганда срочно өзгөчө эне. Пайгамбарыбыз хадисте келген суроо беришкен. Атаң менен апаң бирдениге чакырып калса, биринчи кимге барасың? Апаңга барасың. Дагы экөө тең бир учурда чакырып калса, бир учурда. Эгерде бирөө биринчи чакырып калса, анда уже ошого барасың. Маселе экөө тең чакырып калса, кимге барасың дегенде, апаңга барасың. Экинчи жолу чакырып калса, апаңга барасың. Үчүнчү жолу чакырса, апаңга барасың. Төртүнчү жолчу, ошондон атаңга барасың деп карайбы. Эненики балага болгон акысы чоң экен. Эне көтөрүп жүрүүсү өзү эле чоң. Макулбу? Төрөгөнү, süt emizgeni. Мына 3 нерсе өзүнчө да. Боюнда көтөргөнү, төрөгөнү, дагы süt emizgeni. Ошон үчүн 3 жолу аяка барасың, 4-жөн атаңа барасың. Кандай болгон чакта дагы мына Кур'ан-ы Карим Фатиха сүрөсүндө өтүп атканбыз. Адамы сүрөтүн деп биринчи айтып атат.
Саба масани деп атат, Кур'анун азим деп атат. Мына Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Убай ибн Каабка барды. Хаража аля Убай ибн Кааб. Анан кийин Пайгамбарыбыз айтты да мындай депчи: "Тухиббу ан уаллимак сурatan лам юнзал фи Таврат, вала фи Инжил, вала фи Забур, вала фи Фуркан мислуха." Мен саңа Кур'ан, Забур, Тауратта, Инжилде, Забурда, даже Кур'андын өзүндө дагы ошондой сүрө түшкөн эмес. Ушундай сүрөнү үйрөткөндү жакшы көрөсүңбү сен? Үйрөтейинби сага ушундай сүрөнү? Тауратта да кандай сүрө жок, Забурда дагы, Инжилде дагы, Кур'андын өзүндө дагы башка жерлеринде андай сүрө жок. Ал кайсы? Фатиха сүрөсү. Демек, Фатиха сүрөсүндөй сүрө Тауратта түшкөн эмес, Забурда түшкөн эмес, Инжилде түшкөн эмес. Кур'андын өзүндө дагы 114 аят сүрө бар, 114 сүрө. Андай сүрө түшкөн эмес. Ушундай болду Кур'ан. Вакыт болду. Мана. Кудай кааласа кийинки иншалла сабакта Бакара сүрөсүнүн фазилетин айтып беребиз. Иншалла. Ушуну окуганга, жаттаганга эле ниет кылсак эле болду. Фатиханы Кудайга шүгүр барыбыз бир аз болсо да билебиз. Эми ушуну бекемдеп, туура окуп, маанилерине көңүл буруп окуй турган болсок, туугандар дагы алхамдулилла руханиятыбыз өсөт. Даражалуу. Алла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мени сурам. Күйөөм мага продукта деп акча берет. Анан өзүмө дагы берет. Анан аларды ашырып алам да, кийин акчаны топтоп алам да, кийин эчтеке жок болуп калганда күйөөмө бирөөдөн алдым деп берем. Күйөөм кошуналардан сурап тур деген убакытта, бирок мен эч кимден сурабайм да, өзүмдөн чыгарып берем. Күйөөм билбей калат, ошол кандай болот? Күнөө болот. Алдаган болуп калып атпайбы? Бул мутугандар отуруңуз. Сиз эконом кылып кичине акча алып, анан бирөөдөн алып бердим деген, эконом кылганыңыз жакшы эле. Бирок бая кошунадан болсун алып тура берчи десе, ооба, ошол жактан алып келип бердим деп атасың да? Мына ошол эми жалган болот дагы, күнөө болот. Жалган сүйлөгөн арам. Тим более күйөөсүн алдаган арамдыгы да күчөйүп кетет да. Себеп дегенде ишенет да. Караңыз туган, алдаганчы, жалган сүйлөгөнчү бардык жерде бирдей күнөө жазылбайт. Маратибул ахкам деп коет. Арамдын дагы даражалары бар да. Ана көчөдө алдаган менен мечиттин ичинде алдаган айырмасы бар. Түшүндү? Рамазан айдагы алдаган менен башка айдагы алдаганын айырмасы бар. Меккеде алдаган менен Кыргызстандагы алдаган айырмасы бар. Башка бир кишини алдаган менен атаңды алдагандан айырмасы бар. Кудум ошондой эле башка бирөөнү алдаган менен ал деле күнөө, бирок күйөөңдү алдаган андай күнөө болгон учурда эртеси күнү эле базарга кетип атканда тиричилик үчүн Умар разияллаху анху жолдон жолугуп калат да, каяка баратасыз десе, базарга кетип атам, каяка? Неге? Бала чакамды багышым керек бе? Сиз токтотуңуз. Сиз азыр базарга кетип, бала чакаңызды багам деп, амын үммөттүн иши эмне болот буягы? Деп, анан көрөк ушу бюджеттен, байтулмалдан сизге бир айлык кылып берейли. Сиз базарга барып, тиричилигиңизди токтотуп туруп, мына ошол айлыкты алыңыз дагы, бүткүл мусулмандардын проблемасын караңыз, ошолорду чечиңиз деп, айлык ченелеп. Бооптур деп туура айткандагы, кийин ошол айлыкты үйүнө алып келеби? Үйүнө алып келгенде Абу Бакр Сыддык разияллаху анхунун аялы ошодон эми айлык зорго эле жетет экен да. Анан айтат, "Я Абу Бакр" деп күйөөсүнө айтат. "Көптөн бери таптуулук жей элекпиз.
кичине бир бюджеттен көбүрөөк акча алсаңыз болбойбу, бир таптуулук жесек десе, жок, мага берилген ушул эле. Бир жолу бар. Ушудан эптеп кичине экономдоп алып анан топтоп бир нерсе кыласыңбы, кылбайсыңбы билбейм. Но ушундай деп коет. Энебиз болсо тамак берилген акчаны ошодон күн сайын аздан эконом кыла берип, бир топ күн өткөндөн кийин кичине акча чыгып. Анан ошону күйөөсүнө алып келет, айтат Абу Бакырга. Сыддык разыяллаху анху. Мына ушуга эми таптуулук алып келиңиз, жейбиз дейт да. Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху айтат, охо, тажрыйбадан маалым болду, бюджеттен ушунча акча биздин үй бүлөгө ашыкча чыгып атыптыр да дейт. Кайтар деп туруп, кайтарып берет да. Таптуулугу жок эле. La ilahe illallah. Энебиздин кыйналганын кара. Бу кишинин таквалыгын кара. Мына Абу Бакыр деген мындай болгон. Радыяллаху анху. Тажрыйбадан маалым болду дейт. Бюджеттен биздин үй бүлөгө ушунча акча көп чыгып атыптыр да. Кайтарып берип коет. Устаз, истибраны кантип кылыш керек? Кененирээк айтып бериңизчи. Мен туалеттен кеш чыгып жатам. Жана истибра кылып жатканда жөтөлсөм башкалар коркуп кетишет. Анан күлүшөт. Истибра деп коет турганда. Бир болот истинжа, бир болот истибра. Истибра дегени ажытканага баргандан кийин кичи зарада, кичи зарадан адам бошогондон кийин, бир аз заралар ичинде калып кетет. Ошол бир аз зара тамчыларын сыртка чыгарганы истибра деп айтат да. Көбүнчө ол отургандан, тургандан кийин дагы эгерде ошо кагазга неме кыла турган болсоңуз, кургата турган болсоңуз, тамчысы чыгып калат да. Ошончо толук чыгарыш үчүнчү кээде жөтөлүп коет, кээде эки пятка менен жерди тээп коет. Кээде кайчылаш, путту мындай кылып коет. Же бул жака кайчылап туруп кичине катыгыраак эме кылып койсоңуз, макулбу? Авратыңызды кысып койсоңуз, ошондо калган зара чыгып кетет. Кээде жөтөлүп коет. Истибра деген ушул. Ошон үчүн иншалла карап туруп, эркектерге өзгөчө бир унитаз болот, бир чашаген деп коебу. Жерге отурганга жетпейт. Ден соолукка ошонусу пайдалуураак. Унитазга мейли койдулар берем. Бирок дайыма эле адат кылып албайды. Себеп дегенде зара толук чыкпайт экен адачы. Жерге мындай ылдыйраак да чашагенде отурганда зара толугу менен чыгат экен да, ден соолукка пайда экен. Ошондо дагы шариятыбызды карап коюңуз. Эмне деген? Зараны ошончо отуруп тургандан ошол турганга чейин деле кургактайбыз. Бирок тургандан кийин дагы эгерде бир эки кадам чыкса басып койсоңуз, же болсо деп жөтөлүп коет кээде ошо эки мына эмне деп коет, согончогу менен пяткасы менен жерге тээп коет. Анан көбүнчөсү биздин устазыбыз Муфти Абдусаттар рахматуллах алейх айтат эле, эки бутты кайчылаштырып койгула дейт. Улуу сөздө уят жок, шариятта шарым жок дегендей, ошол адам баласы өзүнүн уяттуу жерин кармап, бир бутун экинчисине, бир бутун экинчисине кылып койсо, калган заралар чыгып кетет. Ушуну истибра деп айтып коет. Андан кийин анан жууп коюш керек да, сыртка чыгышта. Эки жүздүүмүнбү деп коркуп жатам. Кантип билсем болот, жана кантип кутулса болот. Эки жүздүүлүктөн момун гана коркот. Мунафык адам эки жүздүүлүктөн коркпойт. Коркконуң эки жүздүү эмес экенин белгиси. Ким кайсы адам эгерде коркпосо, ал чатак нерсе. Эки жүздүүлүк пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Анын белгиси бир риваятта 3, бир риваятта 4 дейт. Сүйлөсө жалган сүйлөйт. Уада берсе аткарбайт. Аманат берсе кыянат кылат. Келишим түзсө бузуп салат. Ушул жерден караңыз, кантип билсе болот. Ушуларды аткарып аткан болсоң, билсе болот да. Эгерде мындан сактанып аткан болсоң, сүйлөсөң чын сүйлөйсүн.
Уада кылсаң, машалла, аткарасың. Аманатка кыянат кылбайсың, келишимди бузбайсың. Болду, сен 200 эмессиң. Bundan sırtkары кейбір китептерде, кейбір хадистерде келет. Мунафыктарга 2 намаз өтө оор дейт. Куптан намазы жана багымдат намазы. Эгерде ушу куптан намазы менен багымдат намазы сообун билгенде, булар тизелеп, жөрмөлөп келмек дейт. Сообун алалы деп. Алымдар ушул жерде мындай маселе айтышат. Куптан намаз менен багымдат намазга сусташкан, кош көңүл болуп жолса, алсырап, слабый мындай мамиле кылган, ушул мунафыктыктын тамырлары орной баштайт дейт. Ошон үчүн эhtiyатташ керек ушул нерселерден дейт. Амалдарды кылаардын алдында ниетти кантип түзөш керек? Ниет калыс Алла ыраазы үчүн эмес. Кандай гана жакшы амал кылбаңыз, ниетти калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн деп. Тил менен деле айтыңыз. Ой менен, жүрөк менен, анда муну тил менен да айтышат. Вакыт бар болуп калды. Болдубу? Я. 1 мүнөт өтүп кетти? 2 мүнөт бар? 5 мүнөт бар. Жакшы болуп. Чаевый бирөөгө берсе жана алса болобу? Чаевый деген, чай ичкенге? Машалла. Жакшы ал. Эгерде бирөө сизге кызмат кылды, жакшы кызмат кылды. Машалла, анан тыйын берип койсоңуз, адал. Көңүлүңүздөн берип атасыз. Ага алганга ага деле адал. Сервис, мотивация. Трейдинг менен иштесе болобу? Ушулар деп силер айтып бергиле. Трейдинг деген эмне бала? Идея сатканбы? Мен бир жолу өзү базарга көптөлөп барбайм деле, анан бир жолу барып калсам бир жазып турат. Идея сатылат деп. Азыр билбейм, андай барбы жокпу? Анан таң калып, машалла деп. Мен мындай да дини таалимдер бизде Ханафи мазхабта ушуга акысын алса болбойт. Мисалы силерге сабак берип атам, давай 10 сомдон топтогула деп. Сен бул болбойт. Мен сага намаз үйрөтүп берем, давай мага 500 сом бер. Болбойт бизде. Бизде кийин мутаахирин деп коет, кийинки алымдар айтышканда, мисалы имамчылыкка, азан айтканга, Куран үйрөткөнгө акча алса болбойт. Андай болсо кичине проблема болот түшкөн бизде. Бул тиричиликте кетип калгандагы биякта ким кылат эми аны? Ошого анан убакытка деп айтышкан. Таалимдин өзүнө эмес. Мисалы мен силерге азыр 1 саат сабак берсем, ушу 1 саат убакыт бергеним үчүн акча алсам болот. Куран үйрөткөнүм үчүн акча алсам болбойт да. Түшүнүктүбү? Ошо убакытка, акчаны убакытка байлаганда, Куранга, хадиске, динге байлаган эмес. Себеп бул жерде Алла Тааланын аяты да бар да. Вала таштару би аятиллахи таманан қалила деген бар. Арзыбаган бага мен аяттарымды сатып албагыла, сатпагыла деген бар. Дүйнөгө андай кылбагыла деген. Ошон үчүн Имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи биз Ханафи мазхабта башында дин таалимине акча алса болбойт деп чечим чыгарган. Бирок кийин башка мазхабтагылар болот дейт. Бирок биздин деле Ханафи мазхабтагы кийинки аалымдарыбыз болгонго өткөн, бирок ошол таалим бергендин өзүнө эмес, убакыт бергендиги үчүн. Дават бергенде 3 негизде дават берилет дешет го. Таухид, рисалат, ахирет деп. Мисалы кылып үчөөнөн тең айтып бериңизчи. Таухид деген Алланын жалгыздыгы тугандар. Рисалат Алланын өкүмдөрү. Кыямат бул ахирет. Бул бардык пайгамбарлардын даваты ушу үчөөнү. Бардык пайгамбарлар, Адам атадан Нух пайгамбар, Ибрахим пайгамбар, Мухаммад алейхиссаламга чейин бардык пайгамбарлар Алланын жалгыздыгына чакырган. Бардык пайгамбарлар Алланын өкүмдөрүн аткарганга чакырган.
Бардық пайғамбарлар қиямат күнге даярданғанға, қиямат күні есеп кітеп бар екенге ишенгенге даярны чакырган. Банковская система бойынша былтыр оқиға болып тұрған аймақтан қарыз алып жарым төлеп өтіп кетті. Қарыз алып жарым төлей электе дүниеден өтіп кетті. Жарым төлегеннен кейін өтіп кетті. Так. Ол қарызы застрахован дейді. Страховой компания алып кішкене қарызын төлеп қойды. Все есептеледі. Ол өзен адам қарызы жоқ. Қарыз жоқ деп есептеледі. Төленген эле болса, бұл жақтан бұл бізге қарыз эле деп айтқан киши жоқ му? Жоқ. Все, төленді да. Даже кечирип койсо деле тиги уже қарыз жоқ деп есептеледі. А бирөө төлөп койсо деле қарыз жоқ деп есептеледі. Эч ким төлөбөй койсо коркунучтуу ошол. Устаз, дуа кылып коесузбу сураныч. Аят балабыз Илнур дарыланып сапарга чыгып жатат. Сма менен оруйт. Смасы эмне экен? Асма? Асма менен оруйт. Досторумдун жашы өтүп бара жатат. Илим жана амалга бекем болуп, салиха аялдарды жолуктурушуна дуа кылып койсоңуз. Алла разы болсун. Майли иншалла. Алла Таала ооруларга шифа берсин. Сакайып кетишсин. Машалла. Үй бүлөсүнө курсанчылык күндөрдө насип кылсын. Дартына шифа берген Алладан башка шифа берүүчү жок. Себептер ордунда, бирок Алла шифа берет. Аллахумма шфихим шифаан камилан аджилан мустамирран. Аллахым туруктуу, Алла субхану толук шифасын берсин. Досторуңарга дагы Алла Таалам иманды жубайлар насип кылсын. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Allah Taala barımızın günahlarımızı keçirsin. Allah'ım barımıza pakiza, taza, imandu, nurlu, berekeli, uyatlı, ıntımaklı yaşay versin.